Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Акыркы учурларда өлкөбүздүн аймактарында курулуш иштери активдүү жүрүп жатканын баарыбыз билебиз. Кайерге барсаң сөзсүз түрдө же жол курулуп жаткан болот, же мектеп, же балдар бакчасы, же оорукана, же ипотекалык үйлөр, же парк сыяктуу объектилер курулуп жатканына күбө болосуң. Муну эми Кыргызстанда жашап жаткандан кийин баарыбыз эле көрүп жатканыбыз чындыкта. Бирок соц тармактарда негедир ушул көрүнүштү дагы башкача өңүткө бургусу келип, ушул жерден дагы кыйкым издеп, элди бөлүп жарууга аракет кылып жаткандар пайда болгону байкалып калды. Эки дос Ысык көл менен Жалал атты эле өнүктүрүп жатат. Башка жерлерди эч ким карап да койгон жок деген сөздү чыгарып, болушунча таркатып жаткандары байкалды. Албетте эми саясаттын эң негизги куралдарынын бири бул мамлекеттин элин максималдуу түрдө бөлүп жаруу жана бийликке карата жек көрүүсүн пайда кылып, акыры башаламандыкка алып келүү экенин бир аз билими бар адамдын баары эле жакшы билет. Бул адамдарга эмне дешиңди дагы билбейсиң. Кандай ой менен каратып туруп, жалган сүйлөп, провокация жасап жатат, деги эле максаты эмне экенин өзү дагы жакшы түшүнбөйбү деген ой келет. Мисалы, сиз азыр Кыргызстандын кайсыл бир аймагында отурасыз. Ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин акырын зерикпей үйүңүздөн же ишканаңыздан сыртка чыгып, жөө басып эле өзүңүз турган аймакты бир сыйра кыдырып көрүңүз. Эгер сиздин айылга же районго же шаарыңызга эч нерсе курулбай, баягы бойдон жаткан болсо, анда биз жалганчы бололу дагы оозубузду жабалы. А эгер тетрисинче кандайдыр бир объект курулуп жатканын же курулуп бүткөнүн же курулушу пландалып жатканына сиз күбө болсоңуз, анда тиги оозуна келгенин оттогон, тили менен ушак таратуучу ооруга чалдыккан адамдар чыгып эли журтубуздан кечирим сурасын жана өзүнүн акмактыгын мойнуна алып, бети кызарып калсын. Эми албетте андай адамдардын бети кызарышы кыйын деңизчи, бирок арасында өз көзү менен көрбөй, өз акылы менен ойлонбой, бирөөнүн сөзүнө ишенип алып эле сөз таркаткандар дагы жок эмес да. Мына ошондуктан барды бардай, жокту жоктой гана айтып, колдон келсе телефонго тартып, жүрүп жаткан иштерди соц тармакка чыгарып, элибизге дем күч берип, өлкөбүздүн алдыга карап жылууга аракет болуп жатканына кубанып, башка элдерге сыймыктануу менен көрсөтүп койсоңуз дагы ашыкчалык кылбас. Анан эми Кыргызстанда ар кандай бөлүп жарууларга, топ-топ болуп кыйын болууга каршы катуу чаралар көрүлөрүн генерал-полковник Камчыбек Ташиев ачык эле эскертип өткөнүн көрдүк. Жанагы эле мамлекет ичиндеги мамлекетти бөлүп жарган, ар түрдүү партияларга бөлүнүп алып, ар түрдүү кландарга бөлүнүп алып, саясий топторго бөлүнүп алып, мамлекетибизди оң, сол, өйдө, ылдый, түштүк, түндүк же батыш чыгыш кылып бөлгөндөрдүн менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөп таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Бир регион өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Бир уруу өсүп кетип, бир партия өсүп кетип, калганы баары калып кетпейт. Андай болбош керек. Баары тегизден, бардыгыбыз кылган ишибиз бир гана максатта. Мамлекетте жашаган ар бир жарандын турмушунун оңолушу гана максат болуш керек. Башка максат жок. Кимдир бирөө макташ үчүн, кимдир бирөө жагыныш үчүн, кимдир бирөө же ушундай бир жакшы жашоо үчүн эмес, элдин турмушун оңолуш үчүн аракет кылышыбыз керек. Анан дагы бир маселе. Бул мурдагы бийликтегилердин баары эле кайрадан азыркы бийлик башындагылардын айланасына чогулуп алды. Биримдиги деле, СДПКсы деле, Мекеним Кыргызстаны деле, башкасы деле кайра эле бетиндеги маскаларын алмаштырып, бүгүн биз Жапаров, Ташиевтер менен биз деп жүрүп алышты деп жаман көрүп, булар буга чейинки бийликтегилерди анга алып барып түрткөн өтө качарлар. Бүгүн бул менен, эртең аны менен, бүрсү күнү дагы башкасы менен колтукташып кете бере турган жүзү жоктор деп жинденип отурган элдерибизге дагы бир маселени жакшылап түшүнүп алышы зарыл болуп турат сыягы. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев саясатта кечээ эле пайда боло калып, эми саясат эмне экенин өздөштүрүп жаткан жаштардан эмес экенин баарыбыз жакшы билебиз. Буга чейинки жолунда канчалаган ситуацияларды баштан өткөргөн бул кишилер Кыргызстандын саясатында жүргөн ар бир адамды ийне жибине чейин, орусча айтканда, кто чем дышит экенин сиз менен бизден көрө жакшы билишерине шек жок эмеспи. Демек, калың кыргыз эли бийликти ишенип бергенден кийин президент Жапаров менен генерал Ташиев ар бир кадамын жети өлчөп, бир кесип жатканына эч кандай күмөн кылуунун кажети жок. Сиз айтып жаткан берки көп жүздүүлөрдүн да өзүнө жараша миссиясы, мындайча айтканда, иши бар болгон үчүн бүгүн кайсыл бир жерде тыкылдап, галстук тагынып, аябай бакытка бөлөнүп, берилген кызматты же милдетти ооматы келип калгандай кабыл алып,
өзүн ömür boyu Жапаров же Ташиев менен бирге эл үчүн күйүп бышып жүргөндөй көрсөтүп жүрүшөт. Кече эле эки досту шыбап жүргөндөр бүгүн келе калып президент менен генералдын илгертен берки колдоочуларын башкаргысы келип, сен нары тур, сен бери тур деп жаткан болсо, балким сиздин ошол нерсени кабыл алышыңыз оор болуп жаткандыр. Бирок андай кыска ойлуулукка алдырбаңыз. Урматтуу президентибиз дагы, урматтуу генералыбыз дагы ар бир учурду эске алып, ар бир моментке көз салып турганына шек санабаңыз. Жашоодо эч бир нерсе жөндөн жөн эле болуп калбашын, ар бир нерсе өзүнүн учуру, сааты менен болоорун унутпаңыз. Бүгүн сизге туура эмес болуп жаткандай көрүнүп, ичиңизден наразы болгонсуп турганыңыз менен, эртең күнү келгенде канчалык туура болгонун түшүнөсүз дагы, ыраазы болосуз. Бүгүн өлкөбүз үчүн интригалар, бөлүнүп жарылуулар эмес, биримдик жана ынтымак күнү түнү талыкпай кызмат кылуу абадай зарыл болуп турат. Андыктан бийлик башындагылар кимди кайерге кызматка коюп атат, ким мурда ким менен болчу, ким дос эле, ким душман эле деген сыяктуу нерселерге башты оорутуп кереги жок. Ал жагын президент менен генералга калтырып коюп, кыжаалат болбостон, сыгылбастан, жөн гана колуңуздан келген кызматыңызды Кыргызстан элине арнап, үй бүлөңүздү жакшылап карап, жаңы Кыргызстанды курууга колуңуздан келген жардамыңызды бериңиз. Сен андайсың, мен мындаймын деп урушуп талашып, бирөөгө бир нерсени далилдештин кереги жок. Ансыз да элдин баары кимдин ким экенин, кече ким болгонун, эртең ким болорун эң жакшы билишет жана бул нерсе азыр эч кандай мааниге ээ эмес. Бизге ынтымак керек. Ушунча нерсени билген президент менен генерал ушул нерселерди билбей калат десеңиз, анда катуу жаңылышкан болосуз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздү Камчыбек Ташиевдин УКМК кызматкерлерине жасаган эскертүүсү менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз. Кызматта турган абалда ошол тууган кызматка аралаштырбастан, туугандардын, бала чакаңардын, тааныш тамырыңардын таасирине берилип кетпешиңер керек. Бул негизги маселе. Эч качан өзүңөрдүн кызматыңарга кийлигиштирбегиле. Мен айтып келемин, дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу кызматкерлер, мен өзүм тарабынан айтып коеюн. Ар дайым айтып келгем, менин бир дагы бир тууганым, балдарым, бир туугандарым менен силер эч кандай мамиле кылбашыңар керек. Эгер кимдир бирөө менен сүйлөшүп кое турган болсоңор, телефон менен даже сүйлөшкөн болсоңор, жоопко тартыласыңар. Кызматтуу иликтөөгө алынасыңар. Бир дагы менин жакындарымдын тапшырмалары болобу, сураныштары болобу, өтүнүчтөрү болобу, эч кандай аны аткарууга силер милдеттүү эмессиңер. Жана аткарышыңар керек эмес. А эгерде кимдир бирөөңөр тымызын менин жакындарым менен сүйлөшүп, телефон аркылуу байланышып, жолугуша турган болсоңор, билип эле калсам, кызматтык иликтөөгө алынасыңар. Түшүндүңөрбү? Эстен чыгарбагыла ошону. Мен мына силердин алдыңарда, силердин жетекчиңер катары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары, силерди мына алдыңардагы туруп ачык айкын бетиңерге ушуну айтып атам. Эч качан мен өзүмдүн жеке проблемамды кызматка аралаштырып чечпеймин. Бирөөңө дагы менин үйүмдүн же туугандарымдын, жакындарымдын проблемасын чеч деп эч качан тапшырма берген эмесмин, мындан ары да бербеймин. Мына ушуну эсиңерге тутуп алгыла.